Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hurmatly көрөрмандар, урматтуу мекендештер, мен бүгүнкү күндө ушул өзүбүздүн казеттарга уюштуруп жаткан ушул тасмага өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мен жолдошум Муса Абдыкаримович 1980 жылы Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Катыран айылында туулганмын. Ошол өзүнүн айыл деле Коз бала орто мектебинде 11 класс аяктап, кийин Бишкек шаарындагы Ислам институтуна тапшырып, Хазрат Умар атындагы Ислам институтуна тапшырып, ошол жерде 2003 жылы ийгиликтүү аяктаганбыз. Кудайга шүгүр, диплом алганбыз. Ошол Ислам институтундагы устаздар менен көбүнчө ошо илим алып, ошолордун жолунда Кудай буйрса бүгүнкү күнгө чейин ишти алып барып жатабыз. Өтө орчундуу, керектүү суроо болду. Рахмат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин жалпы элибиз, анын ичинде Кыргызстан эли, Орто Азия эли бул эмеге өтө муктаж. Себеби дегенде мазхаб деген бул мага чейинки деле алдыңкы устаздар айтып кетишкен, китептерде бар. Мазхаб деген басуу жол деген сөз билдирет. Жакшы билесиздер, эми пайгамбар салам доорунда, сахабанын доорунда ал нерсе болгон эмес. Бирок негизи ал доорлордо пайгамбар салам өзү болуп, сахабалар болуп, Куран аяттарыны, пайгамбардын хадистерини түшүндүргөнгө бирок болгон. Бирок иншалла ошол сахабалар доорунан кийин табииндердин доору келген учурунда ислам динибиз араб эмес өлкөлөргө жетип, же болбосо кеңейген учурунда Куранды, ошол хадисти, шариятты ар кандай түшүнгөн элдер пайда боло баштаган. Себеби түшүнгөн да болгон, түшүнбөгөн да болгон. Ошондон анан кийин Аллах Таала ошо алымдар жиберип, ошол эң улуу имамыбыз, мына биз карманып жүргөн, биз ээрчиген имам Азам Абу Ханифа рахмат алейх ошол сап башында туруп, ошол мазхаб жазып чыккан. Мазхаб деген нерсе ошол Курандан, хадистен, ижма кыястан алынып, бир жол кылып бизге көргөзүп берген жолу. Бул мазхаб карманып бүгүнкү күндө жалпы дүйнө жүзү десек да болот. Анын ичинде биз Орто Азия эли, Кыргызстан эли кармашлык мойнубуздагы чоң милдет туугандар. Себеби дегенде биздин ынтымактыгыбыз, Куран сүннөт менен туура шариятты алып барушубуздун эң чоң жолу бул ошол мазхаб иншалла. Бул мазхабты бекем карманып, ошол мазхабта ибадат кылган болсок, биз ошол эле шариятты туура так аткарганга ошол жол бизге жол болуп берилет иншалла. Мазхаб боюнча мен өзү атамдан илим алгам башында. Мен 95 жылдан баштап илим алганмын. Ошондо атамдан илим алдым. Кийин ошол Катыран айылында молла Мухаммад Салих деген устаз бар. Бүгүнкү күндө тирүү. Ошол кишинин колунан 2 жыл илим алдым. Кийин 98 жылы Бишкекке барып, ошол убактагы жаңы айткан Ислам институтунда, азыр университет болуп калды, мурда институт болчу да. Ошол жерде Кудайга шүгүр бир канча устаздан илим алдым. Ошол мазхаб боюнча, акыйда боюнча илим алып, андан кийин Египетте жүрдүк. Андан кийин Египеттин Аскарда, Санавиде окуганмын. Кийин Кудай буйруп, анан Мадинага барганмын. Туура мен Саудия өлкөсүндөгү ошол Мадина шаарындагы Ислам университет деген университетке барганмын. Ал жерде ошол шарият факультетин окуганбыз. Кулия шария деп коет ал жерде. Ошол жерде ал жерде дүйнөлүк окуу жай болгондугу үчүн бизге 4 мазхабты окутчу эле. Фихтан дагы, усулдан дагы ошол 4 мазхабты окутат. Ар ким өзүнүн мазхабын кармап кете берет иншалла. Бирок дүйнө жүзүндө кайда болсун биздин Ханафи мазхабы алдың турат. Ошол Ханафи мазхабыда жашаган адамдар көп. Биз деле ошол майданда окуп жүргөндө, ошол окуудан сырткардагы Абдулазиз Бухари деген чоң устаз бар болчу. Ал биринчи ошо Курандагы баягы Куран басмакананын директори болуп турган. Ошол Фатхул Бабия деген китеп бар болчу Ханафи мазхабында. Ошолдон бизде Шамдан кийин жумасына бир жол сабак берчү. Ошол Орто Азиядан барган Кыргызстан баргандаргачы. Кудайга шүгүр бар жокто биздин мазхабтын тууралыгы, тактыгы, кенендиги бул баардыгы бар иншалла. Эми билесиздер, азыр дүйнөдө 4 мазхаб бар, белгилүү мазхабтар. Ал ошол эң чоңу имам Азам Абу Ханифа мазхабы, андан кийин Малики мазхабтар, Шафии, Хамбали мазхабтар бар. Эми 4 да туура, бирок негизи биздин мойнуна милдетибиз, биз ошол ата бабабыз калтырып кеткен, кылым карыткан, көптөгөн элибизге туура жолду жеткизген, элибиздин ынтымагына жол көпүрө болуп берген, каныбызга сиңген бүгүнкү күндө дагы мындай
terminde kelip жатат. Мына салт ислам депчи. Салт исламдын эң негизги максаты ушул өзүбүздүн Ханафи мазхабыны, ошол Ахлы сунна жама акыйдасындагы Матурidi мектебини бекем кармануу. Бул биздин бүгүнкү күндөгү ушул салт ислам деп эсептелинет. Ошондо иншалла бар жерде эле Ханафи мазхабы туура бар жерде деле иншалла ошол мазхабда жашаган адамдар бар. Эми акыйда дегени Аллах Таала ишеним дегени. Аллах Таала кандай ишенебиз? Ал кандай зат? Аллах Субханала Таалагага ишенүү бул өтө чоң нерсе да. Себеби дегенде мен баягы айтып кеттим эле, акыйда маселеси пайгамбардын доорунда аны мушкул болгон эмес, сахабаларда мушкул болгон эмес. Кийин мындай акыйда дагы кеңейип, араб эмес элдер динди кабыл кылып, бирок ошол учурда Аллах Таалага багындай дене берген, чоң күнөө кылганды кафырга чыгарган баягы такфиристер, ошондой эле мутазилалар, ошого окшогондор чыгып, ошол доордо эми ошол Ахлы сунна жама акыйдасы келатып, кийин анан элдин арасында мындай жазуу түрүндө келген эмес да. Кийин акыркы алымдар чыгып, ошонун бирөөсү ошол биз бүгүнкү күндө медресе мектеп катары карманган имам Матуриди рахматулла алейх ошол чыгып, ошол пайгамбардын акыйдасыны, ошол жерге келе жаткан Ахлы сунна жама акыйдасыны ошол китепке түшүрүп, баягындай адашкан коомду, адашкан элдерди ошол мурдагы келген акыйдага мындай салгандыгын ишенип, ошол немеде акыйданы калтырган бизгечи. Бүгүнкү күндө ошол Аллахка ишенүү жагынан, Кудай Тааланын жалгыз жагынан, ошол Аллах Тааланын ысым сыпаттарын бекемдөө бул акыйда эсептелинет. Бул акыйда жүрөктүн ишеними. Анан ошон үчүн Кудай буйруса биз баардыгыбыз ошол баягы айтып кеткендей эле салттуу ислам деп айтып келатабыз. Ошонун ичинде ошол мазхабыбыз Ханафи мазхабы, акыйдабыз Матуриди акыйдасы. Эми Матуриди дегенде эле ошо Ахлы суннанын эле келип ошол мектеп болуп калган бир акыйда эсептелинет туугандар. Ошон үчүн биз баардыгы ошого каттанып, мен өзүм деле ошол сунна үстүндө, ошол Ханафи мазхабында, ошол Ахлы сунна акыйдасында, Матуриди багытында бүгүнкү күндө иш алып барабыз. Эми мен бүтүп келген учурунда ошол Алла рахмат кылсын, устазыбыз Чубакдан ал кишинин окуп биз окуганбыз. Бишкекте эле окуганбыз. Бишкекте эле ал киши ошол Умур кетиликтен алдын эле ошонун колунан таалим алган адамдардын бирөөсү бизбиз. Ошол киши анан бүтүп келгенден кийин сен эми өзүңдүн жериңе барып, ошол жактан кызмат кылгын деди. Абдушкур да ошентти. Анан ошол убакта биздин Султан Гапаров Султан казы деген бар болчу. Ошол казы экөөбүз дагы келсем, дамала кош келипсиз, кызмат кылыңыз деп ошол кишиге ыраазычылык билдиребиз. Ошол киши да бизге өтө туура жол кармап, дамылам, өзүбүздүн мазхабта, акыйдада бекем болуң, ошол унутпагыз дегенде мен күлгөм. Казыке, Кудай буйруса биз бул жактан мындай фундамент алып, түптөлүп, өзүбүздүн мазхабыбызды, өзүбүздүн акыйдабызды үйрөнүп, бекем болуп кеткенбиз чет мамлекетке деп айткан күндөр болгон. Ошентип анан мен 2010 жылы бүтүп келип эле Разаков шаарында, мурда Истана болчу, Разаков шаар болуп, ошол жерде Ислам институтунда мугалим болуп, кийин 6 жыл Султ шаарында баш имам катип болдум. Кийин Баткен облусунда 1 жыл 2 айдай казы болдум облуска. Андан кийин Баткен районуга имам катип болдум 4 жыл. Андан кайрадан 3 жылдан бери, демек жалпы 15 жылдан бери ушул дин чөйрөсүндө иштеп келе жатам. Мен Майдинаны бүтүп келгенден кийин биз ошол электе чоң алымдар бар болчу, алар өтүп кетишти. Молла Кудайкул дамыла, Молла Зулкайнар дамыла, Молла Малик дамыла. Ошолордун колунан дагы биз 3 жыл илим алдык. Мукалма деп коет, ошол мукалма деп барып сабак алып, ошол жерде Сиражи Нуршидин Бадил Амал деген китебин окудук акыйдадан да. Булардын баардыгы бизге сабак болду да. Себеби дегенде адам илим алганда кээде бир аятты түшүнбөй эле бирөө айтып калышы мүмкүн, бир хадисти түшүнбөй эле айтып калышы мүмкүн. Бирок ол нерсени кийин ойлонуп, жок бул мындай экен деп билим алып, алга кадам коюп, анан үйрөнүп, кийин келгенде дагы алган илимибизди мындай практикада ишке ашырайык деп бышыкташ үчүн ашырайык деген учурубузда ошол устаздардан бизге көп жардам берди. Ошолордун сөзүн угуп, ошолор айтканын кылып, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошол 15 жылдан бери ушул тармакта иштеп келе жатамын. Ошол эле салт исламды кармап, ошол эле мазхабты кармап, өз мазхабыбызды, өзүбүздүн ушул Ахлы сунна жама акыйдасын, Матурidi акыйдасыны бекем карманып эле элге иштеп келе жатабыз.
Урматтуу көрөрман, урматтуу мекендештер, эгер ушул биздин жалпы казиятта кылып жаткан иштер боюнча сунуш пикирлер болгон болсо, элибизде эшик ачык, баягындай комментарий жазбастан эле өзүбүзгө чалып эле келип эле мына ишиңер жакшы, бул ишиңер жаман дей турган болсоңор, биздин ар бирибиздин Казым деле эшиги ачык, болбосо менин деле эшигим ачык. Биздин прессабыз, Исанын деле ким болбосун бизде канчалык адам келген болсо ошо сүйүнөбүз. Келип өзүгө так айтып, кемчилигибизди түздөп, анан жакшылыгыбызды колдоп берсеңиздер, биз ыраазы болобуз иншалла. Алла ыраазы болгон болсун. Элибиз ынтымак болсун, биримдүүлүк болсун, мамлекеттик саясатын колдойлу, муфтиятка бир баштан, бир жагадан баш чыгарып, бир жерден кол чыгарып, чыныгы муфтиябыздын астында чын ушул туура динибизди, салт исламыбызды жеткизгенге Кудай таалам бизге насип кылган болсун.